Салам, қандайсыздар? Бүгін біз жаңа проект менен иштейбиз. Ал проектте біз сайт түзөбүз, веб-сайт. Ал веб-сайтка бардык керек боло турган нерселерди көрөбүз. Ал сабагыбыз бир 6-7 сабак болушу мүмкүн. Примерно ушундай бир сайт түзүп чыгарабыз. Өзүбүз билген HTML, CSS, дагы керектелүүчү нерселер менен иштейбиз. Болгону биз тышкы бөлүмүн, фронт бөлүмүн түзөбүз. Ал жерде логин менен дагы биз өткөнбүз, регистрацияны дагы, ошолорду дагы жогу кошобуз. Так, андыктан өзүбүздүн программабызга киребиз. Breakfast биз азыр бул папкабыз. Биз бул жерде практикабыз бар. Так, практиканын ичинде бул бетибиз бар. Так, бул жерге биз создать кылып папка ачабыз. Папканын атын жөн эле кино дейли. Кино деп коелу. Так, кино. Бул жерде уже ачылды. Автоматтык түрдө кино бөлүм папкасы ачылды. Так, киного биз эми новый файл ачабыз. Бул жерге index HTML менен түзүлөбүз. Бүгүн биз болгону бир кичинекей дагы бир таанышуу болот. Себеби биз мурунку сабактарда тааныштырып өтпөппүз. Биз болгону так суроо бөлүгү менен tab бөлүмүн басып алабыз. Бизге даярдап чыгарып берет автоматтык түрдө. Так, бул жерде тайтлдын атын. Так, биз бул жерге кыргызча кинолор деп коелу. Кыргызча кинолор тайтлдын аты. Азыр мен сиздерге кичине түшүндүрүп берем. Бул жерде бул doctype эмненин кызматын аткарат? Бараузер билебиз. Бул тип документ болот. Бул браузерге биздин бетибизди документ кылып чыгарып берет. Так, бул жерге мен так тип документ дейли. Тип документ. Бул биз комментарий жазсам, бул комментарий болуп эсептелет. Бул эч жака көрүнбөйт. Бул болгону өзүңүзгө гана жардамчы болуп берилет. Так, тип документ дедик. Андан кийинки тегибиз бул HTML, бул lang, бул тил. Эгерде ушул биздин веб-сайтыбыз кайсы тилде, бул английский тилде турат, биз буну өзгөртөбүз. Кейжи кылып же болбосо муруу кылып тагын өзгөртүп койсок болот автоматтык түрдө. Андан кийин биз head билебиз. Head'ти түшүнгөнбүз. Азыр биз жаңы тег менен дагы таанышып өтөбүз. Бизге аябай керек болот. Ошондуктан ушул кичинекей нерселерге дагы көңүл бурабыз. Так, биз бул жерге meta name. Бул жерге бизге description, content. Контенттин ичине биз жазабыз бул жерге кыргызча кинолор 2022 болуп туруп. Так, чабабыз эми кодубузду. Так, код чалды. Андан кийинки кодубуз meta name. Биз keywords го кайра эле контенттин ичине жазабыз. Бул жерге бул ключевой слово деп коет. Веб-сайттарда азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Болгон кичине жазып турайын. Жаңы кинолор 2022 бизде деп туруп үйтүр менен дагы супер кодалар 2 деп коелу, чтобы бул кинотеатрга чыга элек болсо керек. Немеге чыга элек? Веб-сайтка. Ошондуктан биздин веб-сайтыбыз чыгарып берет. Эгерде веб-сайт түзүлө турган болсо. Биз бул жерде так дагы бир тег жазып коелу. Биз чтобы түшүнүктүү болуш үчүн h1 менен жөн эле кино. Давайте мындалас этномедиа деп коелу. Этномедиа деген сайт бар. Этномедиа сайт деп коелу. Этномедианда. Так, жазылды. Бул жерде эмнеге көңүл бурсак болот? Булга түшүндүк. Биз сайттын тили экен, булай. Мындай мисалы кайсы тилде жазылган болсо, ошол жерде руу кылсаңыздар деле боло берет. Же болсо кейжи кылып дагы түзсөңүздөр болот. Так, андан кийинки биз meta charset'ке түшүнөбүз. UTF-8. Эгерде биз бул meta charset UTF-8де койбой, буну биз алып кое турган болсок, биздин мына кыргызча жазгандарыбыз же болбосо орусча жазгандарыбыз браузерден көрсөтүлбөйт. Көрсөтүлсө дагы тамгалары мындай башка бир
окулбай калат. Мындай жатканда вообще эле түшүнүксүз болуп калат веб браузерге. Ошондон сөзсүз түрдө MetaCharset UTF-8ди коет экенбиз, бул сөзсүз түрдө ушул коюлуш керек. Кайсыл бир бетиңиз болбосун. Андан кийинкиси title. Тайтлга сиздерге мен кененирээк түшүндүрүп берейинчи. Так, мисалы этномедиа дейли, этномедиа деген сайт бар, веб-сайт. Якана этномедиа деп жазып коюп мен. Этномедиа. Бул жерде давайте бул жерден так точно так көрсөтпөйт. Так, давайте Google-га уруп көрөлүчү. Google жакшыраак. Так, мен Яндексти изеп атмын. Этномедиа. Так, достор, бул жерде этномедиадагы сайтта, мисалы азыр мен так, карандаш, где-то карандаш бар экен. Карандаш менен көрсөтүп берейин деген болчу элем. Так, бизде карандаш жок, окшойт по-моему. Так, бизде пока что. Так, где у нас? Есть. Бул жерде көрөбүз. Бул этномедиа деп турат. Мисалы, моуну эле алайынчы. Бул этномедиа. Этномедиа. Бул тайтлдын кызматын аткарат. Тайтл. Тайтл деп коелу. Мына бизде тайтлыбыз бар. Көрсөтөм. Тайтл. Андан кийинки бунубуз болсо, бул жердегилер meta description аткарат. Meta description. Менде ушундай эле болуп турсун, азыр көрсөтөм сиздерге. Так. Так, карандаш менен болду. Так, уже көрүп алдыңыздар дейин десем. Так, менде кичине неме болуп калды. Бул жерде кыргызча кинолор деп турат го. Бул тайтл ушул. Кыргызча кинолорубуз бул жердеги мына этномедиадагы мол бөлүмдү аткарат. Мол бөлүмдү этномедиа главная деп турат бул жерде. Бул жерге жазсаңыз, бул биз азыр кыргызча кинолор дегенибиз автоматтык түрдө мол тайтлдын кызматын аткарат. Жок, кечиресиздер, мен адашмын. Бул тайтлдын кызматын аткарат. Ооба, туура эле. Бул жерде азыр көрөбүз этномедиа главная. Уже бул автоматтык түрдө ошол кызматын аткарат. Мисалы, азыр кодун издеп көрөбүз. Так. Так, тайтлдан качуу экен. Так, 66 дейт. Так, тайтл. Так, title, breakfast. Так, ушул кызматын аткарат. Андан кийинки биз meta description дедик го, могул айттык го, биз кыргызча кинолор 2022 деген бөлүмүбүз негизи могул бөлүмдү аткарат. Могулорду. Бизге бул эмне үчүн керек? MetaCharset. Бул жерде meta description менен meta keywords булар SEO деп коет. Автоматтык түрдө Google-га мындай жатканда реклама кылып берет. Эч кандай акча каражаты керек эмес. Ошондуктан ушул meta description менен meta keywords'ду постоянно коюп жүрсөңүз болот. Эгерде сайтыңыз бүтүп даярдап немеге чыгарганыңыздан кийин автоматтык түрдө ушинтип сиздин өзүңүздүн бир контентиңиз же бир сайтыңыз болсо, ушул бөлүмдөрдү сөзсүз түрдө коюшуңуз керек. Meta keywords'ка биз бул жерге каалаган сөзүбүздү жазсак, мисалы мен бул жерге издедим да, мисалы, примерно кыргызча музыка дедим да, кыргызча музыка дей турган болсом, автоматтык түрдө эгерде сиздин бул жерде кыргызча музыка дей турган болсом, бул жерде автоматтык түрдө бул жерде уже старт деген бар экен. Бул жердеги SEO деп коет. Бул жерге канча жазсаңыз дагы боло берет. Meta keywords'ка болгону үтүр болуш керек. Мисалы, бирөө эгерде супер кудалар 2 деп издей турган болсо, сиздин сайтыңыз автоматтык түрдө чыгарып берет. Мына уже кыргызча музыка деп жаздым. Андан кийинки эгерде сиздин бир контентиңиз кайсыл бир тарапта, мисалы кино болсо, кино, же болсо сизде бир товар барбы? Мисалы, строительный товар, ошол строительный товардан атын жазасыз. Эгерде сиз колдо сын нуля түзүп аткан болсоңуз сайтыңызда. Ошол достор, бул основной SEO ключ деп коет. Буга дагы болушунча узун кылып жазабыз. Так, бүгүнкү сабак ушул эле достор. Мен сиздерге болгон эки текти айтып берейин дедим. Буларга дагы кичинекей бир көрдүк. Бул жерге мен дагы жазып коюшум керек экен. Так, язык. Так, язык сайте.
Yazık сайт. Бұл теле. ETF 8 бұл кодировка. Бұл өзіңіздер түсінбесеңіздер, ушинтип комментарий жазып кетсеңіздер болады. Автоматтық түрде. Так, біз ошондай монстр сайтын жасайбыз. Бір 4-5 видео болушу мүмкүн. Бүгүн биз болгону основной кирише турган жерлерине киришип алдык. Ошол кийинки сааттарда дагы чогуу көрөбүз.